27 жаштагы Айзада Канатбекованын Таламандын чак түшүндө урдалып өмүрү кыйылышы көпчүлүктүн үрөйүн учуруп, чоң резонанс жаратты. Эгер жанынан өтүп жаткан жарандар кайдыгер болбой көңүл буруп койгондо, мындай кайгылуу окуя болмок эмес. Эгер милиция кызматкерлери убагында реакция жасап, машиненин изин суутпай таап чара көргөндө, жаш өмүр кыйылбай калмак. Эгер Бишкектин 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын милиция кызматкерлери той жейсиңер деп жакындарын жооткотуп, бейкапар отуруп албаганда, жамандыктын алдын алууга болмок. Чолпондой кызынан ажыраган эненин ые ар бир аял затынын жүрөгүн тилип кетти. И он свою историю рассказывает. Biz деле ушундай кызды урдаганбыз. Мы ходили, бухали, мы ходили, веселились. У них такой же ситуация болуп атат деп атат да. Ничего, эже, может, вечером вам позвонят деп атпайбы. Ачы базарды бүткүлө. Ачы базарды бүткүлө деп атпайбы. Я койчу эге, койчу дедим. Тап мен дедим. Окуя кыз тарбиялап өстүрүп келе жаткан энелерди сестентип, жүрөгүнүн үшүн алды. Бурулайдын өлүмү биздин коомго сабак болбоптур деген ой жаратты. Кыргыз милициясы өз жарандарын коргоп калууга, кылмыштын алдын алууга даяр эмес экендигин дагы бир ирет көрсөтүп койду. Бул жерде ички иштер министрлиги өкүлдөрү айтып атат, мыйзамдар, кодекстарда ошого колубузду байлап, тез арада биз иштеген жокпуз, тергөөдөн биз атайын каттарды алышыбыз керек. Анан тышкары ошол көп мындай тоскоол болгон мыйзамдарга жазылган тоскоол болгон нюанстар бар да. Ошол менен мына референдумдан кийин, Кудай буйрса референдум кабыл алынса, биз баарыбыз эксперттик мүчө катары ошого жардам беребиз да. До конца барып, акыйкатчылыкты талап кылалы. Бирок бирөөнүн кайгысынан арзан пиар жасап, саясатташтырууга да аракеттер болбой койгон жок. Шайлоо алдында айрым партия өкүлдөрү, депутаттар, кызматынан чыр менен кеткен мурунку аткаминерлер да окуя тууралуу өз пикирин айтып калууга жетишти. Айрымдар шалаакылык кылып, орду толгус окуяга жол бергендер жазасын алсын десе, кээси министр кетсин деп кыйкырып жатышты. Жергиликтүү чабан телефон чалыптыр. Мына бул жакта өлүп жатат деп. Ошондон милиция барыптыр. Мына генералы көп Кыргызстанда. Жергиликтүү чабандын звоногу менен барып, анан ушул өлүмдүн бети ачылып атат. Мен оюмча ар бир жарандын милдети, ар кандай бир кылмыш болобу, же мындай көрүнүштөр болобу, ошону 102-ге чалып айтыш бул милдет. Ошол үчүн чабан болобу, кызматкер болобу, башка киши болобу, жөнөкөй адам болобу айырмасы жок, бул биздин милдетибиз. Жанар мырзанын сөзүнө мен оюмча бул башкача айтса болмок да, мен оюмча. Кыз уурдалган күнү күбө болгон адам дароо милицияга кабар берген. Машиненин номери, өңүтүсү, кеткен багытынан бери так айтылган. Ага кошумча видео байкоого түшкөн тасмада деле так көрүнүп турат. Бул окуя боюнча Бишкек шаардык прокуратурасы милиция кызматкерлерине шалаакылык беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Ал эми тергөө ишин жүргүзүү Улуттук коопсуздук комитетинин Бишкек шаары боюнча башкармалыгына тапшырылган. Ал эми кызматка жаңы келген министрге мыйзамдуулукту орнотуп берүү, чырактай кыздын өлүмүнө жол берген милиция кызматкерлери тиешелүү жазасын алсын деген талаптарды коюу орундуураак болот дешет эксперттер. Мээрим Ташыбекова, Адилет Чокоев, 7 канал, Бишкек.